Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Москвадагы жердештер, амансыздарбы? Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен эфирде Моз кабар. Санкт-Петербургда күндүн жылуулугунан тамда пайда болгон муздар эрип түшө баштады. Натыйжада кеминде 2 адам жаракат алганы азыр белгилүү. Урматтуу мекендештер, бийик үйлөрдүн алдынан этияттап жүрүңүздөр. Москвада бүгүн кар өтө катуу жаагандыктан жол кырсыктары көп катталып, пробкалар узакка созулуп жатат. Вот такое вот бывает. И причем я не улетел. Я ехал помочь вот ребятам, короче, объехал справа, помог им и начал выезжать, меня стащило просто справа и все. Смотрел сторис Вадима и смотрел, чувак застрял. Как Вадим сказал, надо помогать людям, помогаем. Айрыкча таксиде жүргөн мекендештер, абайлап айдаңыздар жана алдын ала картаны карап, жолду аныктап алыңыздар. Аба ырайынын бузулушунан Москвада аэропортто 20дан ашуун рейстер жылдырылып, же токтотулуп жатат. Скоростью проеду, я остановлюсь. Вы на ту сторону перейдете? Сейчас, подожди, я тут обвалилась стена, блин. Я не вижу, где вы стоите. Орусиядагы мигранттардын орточо айлыгы 47 000 рубльдан ашты. Ошол эле учурда Россия Федерациясынын жаранынын айлык кирешеси 54 600 рубльду түзөт. Бирок орточо эмгек акы бир топ төмөн 32 400 рубль. Мигранттардын орточо айлык акысы орусиялыктардын орточо айлык акысына абдан жакын болуп чыкты. Ырас алар өздөрү орто эсеп менен 77 200 рубль табууну каалашат, дейт Россиянын Мигранттар Федерациясынын президенти Вадим Каженов. Курулуш жана оңдоо тармагындагы мигранттар эң кирешелүү вакансияларды күтөт. Эң аз акчаны турак жай, коммуналдык чарба жана айыл чарбасында табууга болот, деп жазат Российская газета. Ар бир мекендешибизди бөтөн жерде бөөдө кырсыктан сактасын деп, кайрадан Ак кеме студиясында кабарлашканча аман болуңуздар.